Нурс, андай кылба. Эмнеге? Мен сага жакчу эмес белем. Кой дейм. Азыр атам көрүп калышы мүмкүн. Көрсөм эмне болупту? Мен сага үйлөнгүм келип жаткандыр. Эмне деп атасың сен? А сен каршы болуп атасыңбы? Эми, жок дегенде 16га толушум керек чыгар. А мен сага ашыкмын десемчи. Таанышканыбызга 2 жума болду го. Бир көргөндө ашык болдум. Диас балам. Апа, эмне болду? Тезирээк кийимдериңди жыйна. Муну үстүңө кийип ал. Кийимдериңди унутпа балам. Бүгүн дене тарбия жок да. Сенде болобу болбойбу деп сураган жокмун. Ал дегенде ал. Болду, кетишим керек. Кое турчу эми. Тынч. Кап, Сеникилерби? жашын. Эмне үчүн жашынам? Алар мени тааныбайт да. Алар кайда баратышат? Мен кайдан билем? Эми шашпай отура берсек болот чыгар. Кайта баштадыңбы? Мен баштасам эмне болуптур? Койчу эми, Аружан. Эмне болду? Таарынып калдыңбы? Кетчи бол. Токточу. Койчу эми болду. Үйгө кеткенге али эрте. Эрте эмес. Сен али уктай элексиңби? Эми жатайын деп атам. Эңлик. Ал үйдө жок. Кайда? Аны сизден сурайын дегем. Диасты да алып кетти. Кайда алып кетти? Мен кайдан билем? Алар кеткенде сен кайда элең? Ушул жакта. Кеч келгениме таарынбачы. Жат элек белең. Жок. Эмне болду? Эмнеге элеп атасың? Мен багланды андай деп ойлогон эмесмин. Эмне болгон жакшылап түшүндүрчү, суранам сенден. Мен сенден башка барар жерим жок. Киргиле. Кел ой. Кандайсың? Телефонуң кайда? Аны эмне кыласыз? Алып кел бери. Кубаты түгөнүп баратат. Кабатыр болбу, аңтарбайм. Апаңа чал. Бол. Апа, Аружан. Мен чалганда эмнеге телефонуңду албайсың? Үйдөн качып кеткениңди кандай түшүндүрөсүң? А? Мен сага сүйлөп атам.
Дагы эмне ойлоп жүрөсүң? Бул жакты жыйна. Мен сени менен кийин сүйлөшөм. Ушул убакытка чейин сабыр кылып чыдап келдим. Учукпаганыңдын кесепети. Канча айттым сага? Баарын ачык айтып сүйлөшүш керек. Мындай болоорун ким билди? Кийинкисинде өлтүрүп койбойт деп ким кепилдик берет, а? Акырын. Зияз уктап атат. Эми өлтүрө койбос. Эмнеге антип атасың? Мен эми ал үйгө кайра барбайм. Ажырашууга арыз жазам. Ал үчүн Агашга барышым керекпи? Балдарымды менен калтырышат чыгар. Албетте. Ажырашканда баланы апасы менен калтырышат. Бирок ал сени жөн эле кое бербейт. Ошондуктан даяр бол. Кабатыр болбо, күйөөң эмес чыгар. Ал эмес экен кайдан билесиң? Эми мен кайда жашарымды билбейт го. Ким экен? Мунун эси жайындабы? Ушундай болоорун билгем. Еңлик. Кабатыр болбо, ал эшикти сындырып кире албайт, туурабы? Эшикти ачпачы суранам, жадыра. Ачайын деп аткан жокмун. Баглан, үйүңө кет. Кылганыңды мойнуң менен тарт. Сен аралашпа, түшүндүңбү? Аялымды чакыр, бол тез. Еңлик, мен сага чык деп атам, Аялым жок бул жакта. Жадыра. Мага аялым менен уулум керек. Баглан, үйүңө кет, болду. Еңлик, бери чык дейм мен сага. Анда эшикти сындырып кирүүгө туура келет. Сындырыш керек болсо сындырам. Сен мени билесиң. Мен сага чык деп атам, Еңлик. Жарайт. Түрмөдөн чыккандан кийин башканды коюп бересиң. Колуңдан келеби, Еңлик, чык дейм мен сага. Өзүң кетесиңби же полиция чакырайынбы? Еңлик. Еңлик. Тууган, бүт элди дүрбөлөңгө салып эмне кылып атасың? Бирөөнүн ишине аралашпай, үйүңдө отура берсеңчи. Убакытты карачы, элдер эс алып атышат. Мага баары бир, ким эс алып атса дагы. Эшигиңизди ичинен бекитип алыңыз. Азыр маселени чечебиз. Алло. Полиция. Еңлик. Бул кылганыңа өкүнөсүң. Уктуңбу? Болду, кетип калды. Коркпо, болду. Болду, кетип калды дейм. Такыр эле мээсинен айныганбы? Менден уяла турган түрү да жок. Эмнеге шүбүрөйүп отурасың? Муну жөн эле калтырганга болбойт экенин түшүнүп атасыңбы?
Түшүнүп атам. Айттым го сага. Ажырашканга арыз жазам деп. Ага бул аздык кылат. Полицияга билдириш керек. Болбосо мындай нерсе кайра кайталанат. Эмне үчүн? Мен ал үйгө баары бир кайра барбайм. Ал сени таап алып, артыңдан аңдысачы. Полицияга арыз жазам. Аны соттоп жибериши мүмкүн да. Сен аябаган адамды эмнеге аябап атасың? Соттоп жиберсин. Эмнеге сенин ага жаның ачып атат? Ушул күнгө чейин сени бир жолу болсо да ойлоду беле? Ага эмес балдарга жаным ачыйт. Атасыз келечеги кандай болот? Ушу сендей аялдарды түшүнбөйм. Токто. Же сен аны кечирейин деп атасыңбы? Мага ойлонгонго 1-2 күн керек. Күндө эле ажырашып аткан жокмун го. Ошондуктан эртең менен ооруканага барып, мына бул көгөргөн жерлериңди көрсөтүп, справка алышыбыз керек. Анын эмне кереги бар, Жадыра? Керек. Апа. Байкабай калыпмын. Бул эмне, сенин жашың канчада? Жадыра. Жарайт балам. Эч нерсе эмес. Жүрө кой. Мындай абал биринчи жолу эмес окшойт. Кире кой. Ооба. Жакында башталды. Дарыгерге көрсөтүш керек болчу. Анда эртең ооруканага барабыз. Анан полицияга барабыз, түшүндүңбү? Макул. Эрте келип алыпсың го. Дагы эле уктай элексиңби? Үйдө жалгыз өзү эмне кылып атат деп кабатыр болдум. Сен мага чын эле ашыксыңбы? Же жөн эле ойноп жүрөсүңбү? Бирок ушинтип жүргөнүбүз жарашат экен. Аружан, жашым улуу болгондуктан сен үчүн жооптумун. Улуумун дедиңби? Арабыз 8 эле жаш го. Айтмакчы, атам эч жака кеткен жок. Үйдө болду. Апаң менен урушуп калдыбы? Анын сага тиешеси жок. Мен жеткирип коесуңбу же өзүм бара берейинби? Кечинде бир өтүнүчүмдү аткарам деп убада берсең, жеткирип коем. Андан мага кандай пайда? Андан жакшы акча тапса болот. Жардам берсең, жаным алам. Айтор, банктон обойт чыгарбыз. Ошондойду уксам эле аллергиям кармайт. Мага аллергияң жокпу? Суроомду дагы жоопсуз калтырдың. Азыр атам бизди терезеден көрүп калат. Анда эмнеге отурабыз? Башка жака барып токтойлу. Мен кечигип баратам. Жеткирип коем. Ойгоку. Апа, сиз кайдан жүрөсүз? Түшүнгөн жокмун. Сен эмне? Акыры ажырашып тындыңбы? А? Ал жагын өзүм да билбейм. Билбегениң кандай? Мыңкылдабай жөн айтчай. Апа, ансыз деле башым ооруп атат. Ошол аялга үйлөнбөгөнүңдү
Башың мынтип оорубайт эле. 16 жыл болду го айтканыңызга. Чарчаган жоксузбу? Изилдөөчүлөрдүн айтымында Ханыша Тумар, башкача айтканда Тамирис, биздин заманга чейинки 570-520 жылдар аралыгында жашаган. Ал массагеттердин башчысы Спаргапистин кызы. Саламатсызбы? Саламатсыңбы? Кирүүгө уруксатпы? Сен ушул класста окучу белең? Өңүңдү да тааныбай калдым. Мен Аружан Омаровамын да. Аружан Омарова дечи. Кайда жүрөсүң? Биринчи сабакка катышканга эмне себептүү болду экен? Окууга келдим. Мага маскагеттердин тарыхы абдан кызык. Биринчиден, маскагет эмес, массагет. Массагет деп атаган грек тарыхчысы Геродот. Ай, койчу, сага айтып эмне, айтпадың эмне, баары бир. Сени контролдук ишке катыштырбайм. Себеби чейрек бою бир дагы сабакка келген эмессиң. Мен ооруп калдым. Жарты жыл бою ооруганыңдын тастыктаган справкаң барбы? Мен үйдө жатып өз алдымча дарыландым. Муну апаң же атаң келип директорго жолугуп ырастасын. Экөө тең келсе, андан да жакшы болот. Түшүндүңбү? Экөө теңби? Андай кылуу кыйыныраак болот. Аны өзүңөр чечесиңер. Башка жол жок. Жарайт. Эми кетсем болобу? Албетте. Ортоңордо эмне болгон мага түшүндүрчү. Урушуп кеттик. Ал курбусунун үйүнө кетип калды. Баланы да ээрчитип кеттиби? Мурда андай кылчу эмес эле го. Канчага чейин жүрөт дейсиз? Ачуусу тараганда келет. Түшүнүктүү. Хан сайымыңды тосуп алууга даярданып атыптырсың да. Мен жөн эле таштандыргы атайын деп аткам. Кир үйдө кантип жашайм? Кир үйдө, ачка. Аялыңдын айткандарына чыга албай, качанга чейин жүрөсүң, балам? Ойбой, мына өзүм деле бир нерсени сезип жүргөм. Эй, балам, ай. Качан адам болосуң сени? Кириңиз, кириңиз. Даяр болуп калдыбы? Ооба, аз калды. Мынакей, карап таанышып чыгыңыз. Түшүнгөн жокмун, бул эмне? Эмнеге түшүнүксүз? Муну айтып атам. Байкаганыңыз оң колунун көгөргөнү менен жарата алганыбы? Эми курбуңуз арызданып көрсөткөн ушул болду. Эңлик. Булчу? Эңлик, сиз мага кулап түштүм дедиңиз го. Ооба, жадыра. Бул мурун болгон. Сен эмне деп атасың? Калп айтпа. Бул мына муштумдун изи го. Анда сиздин арызыңыз боюнча? Ооба. Өткөн аптада жуунуп атып жыгылып кеттим. Эңлик. Жүрчү, өзүнчө сүйлөшүп келели. Кечириңиз, азыр келебиз. Сен дагы эмнени бүлдүрөйүн деп атасың? Эмнени айтып атасың? Жуунуп атып жыгылып кеттим дегениңде. Эмне оюңдан айнып калдыңбы? Билбейм. Аны каматкандан эмне пайда? Демек байыңа жаның ачыйт экен да. Албетте жаным ачыйт, жадыра. Эмне деген менен 16 жыл чогуу жашадык го. Кабатыр болбо, күйөөңдү эч ким соттобойт. Сен амансың, күбө боло турган адам да жок. Жөн эле Багланды коркутуп коелу дегем. Чынын айтсам, уруш талашсыз эле ажырашкым келет. Өзүм да чарчап кеттим, жаным. Ооба, туура айтасың. Ошондуктан ушул жагдайды пайдаланып кал. Мен айткандай кылсаң, ал сени урмак тургай көзүңө тике карагандан коркот, түшүндүңбү?
Ооба. Акырын. Жарайт. Ичкери кирип, баарын көрсөтүп, эмне болгонун жашырбай айт. Түшүндүңбү? Жүр. Жүр. Азыр. Ооба, угатам. Жакшы, 1 сааттан келем. Эмне болду? Аружан мектепте бир нерсе бүлдүрүп коюптур. Ой, күтө турчу. Күтө турат. Саламатсызбы? Мени директор чакырган эле. Кирүүгө уруксатпы? Күтө туруңуз, ал киши бош эмес. Жакшы. Кандайсыңар? Эмнени айтып атасыз? Үйдөгү абалды сурап атам. Үйгө кайра келсеңиз? Ошондо билесиз. Сен тамашалап атасыңбы? Тамашалап аткан жерим жок. Кызым, сен менен кандай сүйлөшүп калгансың? Өзүңүзчү? Ушундай жүргөнүңүздө туура деп ойлойсузбу? Жок дегенде алдын ала эскертип койсоңуз болмок да. Болор иш болду. Сен кичинекей кыз эмессиң го, түшүнө турган убактың келди. Досторум менен сейилдегени сурансам кичинекеймин. Сиздердин маселеңерге келгенде дароо эле чоңоюп кетет экенмин да, Ошондойбу? Кайкырбачы дүлөй эмесмин, угатам. Уктум дейсизби? Мениби? Качантан бери? Кириңиз, сизди күтүп атат. Жакшы. Мени ушул жерде күт. Абал оор, сабактан качып кетет. Дайыма кечигип келет. Мугалимдерге орой сүйлөйт. Сабактары абдан начар. Чынында кызымдын сабакка кайдыгер болуп жүргөнүн билген эмесмин. Бирок үй тапшырмаларын убагында аткарып жүргөндөй эле көрүнчү. Жок, ата-энелердин абалын түшүнүүгө аракет кылам. Ар кимдин өз көйгөйү бар дегендей. Негизи эки баламдын тең абалын көзөмөлдөөгө аракет кылам. Бирок кичүү уулумдун окуусу абдан жакшы. Күндөлүгү толтура 5. Эми Аружан Абдан жакшы. Бирок эми Аружанга да көңүл бурганыңыз туура болот окшойт. Азыр ал өспүрүм курактагы башынан өткөрүп жатат. Андай учурда өспүрүмдөргө баардык нерсе таасир этет. Курбу курдаштары менен болгон мамиле, интернет. Баланын инсан болуп калыптанышы үчүн үй бүлөдөгү абал абдан жакшы болуш керек. Ошондуктан үйдөгү тарбияга көңүл буруңуздар. ооба, түшүнөм. Мындан ары айтканыңызды эске алам. Жарайт. Бул жолу сизге ишенейин. Бирок ушул жагдайдагы бир жолу кайталанса, мага таарынбаңыз. Чыгарса чыгара берсин. Сен эмне деп атасың? Сабактан 1-2 эле жол калдым. Ошол үчүн мектептен чыгарыш керекпи? Кайсы мугалимге жооп кайтардың? Мен болгон өзүмдү коргодум. Сабак боюнча айтсам мейли эле. Эркиндигиме, жеке жашоомо тийишкенде чыдай алган жокмун. Кайдагы эркиндикти айтып атасың сен? Сен аны айтууга али эрте.
Анын алдын ала ойлонгонум жакшы. Кээ бирөөлөрдөй болуп өкүнүп жүрбөй. Мен жеке маселеме аралашпат. Түшүндүңбү? Кантип аралашпайм? Ан сиз деле экөөңөр эки башка жашап аткан жоксуздарбы? Кызым, мунун баары убактылуу нерсе. Демек, ошол тозокко кайра барайын деп атасызбы? Көп сүйлөбөчү болду. Биздин жаныбызга көчүп кел. Түшүнгөн жокмун. Бизге дегениңиз кайсыл жер? Жадыранын үйүнө. Ал үйгө барсам таптакыр эле эсимден адашат окшойм. Анда эмне кылат экенмин? Менин көз алдымда болосуң. Сен эмне кылып атканыңды өзүм көзөмөлдөйм. Жашаган жерди алмаштыруу мен акылсыздык кылышыма тоскоол болот деп ойлойсузбу? Жок дегенде ошону түшүнөт го десем. Койчу болду кызым. Экөөбүздүн мындай сүйлөшкөнүбүз жарашпайт. Жарайт. Мен дагы эки сабагым бар. Келечегиме кабатыр болуп атканымды калп болсо да мугалимдерге көрсөтүш үчүн класска барайын. Аружан. Аружан, кайра кел дейм сага. Саламатсызбы? Еңлик, токточу, сүйлөшөлчү. Кое бер, жакындаба мага. Баладай болбочу, токточу дейм. Жолоба дейм. Сүйлөшөл деп атам го мен сага. Сен менен сүйлөшкүм келген жок. Еңлик. Жолоба мага. Еңлик, сүйлөшөлчү, токточу. Еңлик, сүйлөшөлчү. Тууганым. Турчу нары. Аралашпа дедим го мен сага. Апа. Тарткан сүрөтүмдү карасаңыз. Кандай сонун сүрөт. Мындай көрүнүш качан болгонун эстей албайм. Гүлбелек кыл деп атамдан сурасаңыз сөзүңдү катко. Мага тапанча менен учак алып берем деген. Кезинде мага да көп нерсени убада кылган. Айтмакчы, сабактарыңды аткардыңбы? Азыр аткарам. Анда тезирээк сабактарыңды бүтүр. Жарайт. Мектепте эмне болгонун айтпай койдуң го? Айта тургандай деле эч нерсе жок. Мугалимдер кызыма көбүрөөк көңүл бурушумду суранышты. Баланын мүнөзү үйдөгү абалга жараша калыптанат дешти. Албетте, үйдөгү абал баланын психикасына таасир этет. Эмнеге мынча көп тамак алдың? Эми ушинтип тамак жасай берсең, эшикке батпай калчудаймын. Бул диета кармагандай жей турган тамак. Эми сергек жашоого көнө бер. Анан эртең менен чуркаганды баштайбыз. Мен чуркаганды баштагам. Кайда чуркап жүрөсүң? Кайда эмес. Кимден качып чуркадың деп сура. Бүгүн мектептин жанынан Багланды көрдүм. Ал жерде эмне кылып жүрөт? Сага тийишкен жокпу? Жок. Мен менен сүйлөшкөнү келиптир. Кайра табышып алдыңарбы? Мени ким деп атасың? Качып кеттим албетте. Буддум кинодогудай да. Жадыра. Мен апамдын жанына кетет окшойм. Айылгабы?
Эсиң ордундабы? Башка айлам жок. Болбосо тигил бизге тынчтык берчүдөй эмес. Ооруну дарылабай, дароо түп тамыры менен жок кылыш керек. Ажырашууга арыз жаз да маселени чеч. Анан көрөбүз сени аңдыганын. Ооруну арыз жазганы качан барасың? Эми деп ойлоно бербей, эртең бар да жаз. Макулбу? Жарайт. Эсиң жайындабы? Жүрөң токтоп кала жаздады. Коркконун. Ансыз деле араң жүргөндө. Бул жерде ким эмне буйрутма берет негизи? Адаттагыдай эле кола менен пицца. Буйрутманы бердиңби? Ооба, албетте. Саган не болду? Коркконуман жүрөгүм дүкүлдөп, басылбай атат. Кел угайынчы. Айтмакчы, аялдар инфарктта эркектерге караганда 10 эсе аз кабыларын билесиңби? Аялдын организми жөнүндө жакшы билет экенсиң да. Жакшы билем. Жүр, кетели эми. Антпесе апам жанымды койбойт. Жүрү. Бирди эсиме сактадым. Бул жерде 6 турат. Экөөнү кошкондо 7 болот. Натыйжада 74. Диаз. Балам, эсебиңди эртең чыгарчы. Азыр аткарган жакшы. Болбосо мугалим дагы таарынат. Токточу. Дагы дегениң эмне? Буга чейин даттанган беле, балам? Дине тарбия кийимимди таштап кеткеним үчүн Канат агай спортзалга киргизбейм деди. Спорттук кийимиңди алдык эле го. Кийимибизди алганбыз. Бирок спорттук бут кийим калып кетиптир. Эми ошону эмнеге эртерээк айткан жоксуң, балам? Унутуп калыптырмын. Жаңысын алганга акчабыз жок да. Жаңысы керек эмес. Эми аны кайдан алабыз? Үйгө бара албайбыз да, балам. Мен өзүм кирип алып чыгайын. Сиз үйдүн алдына чейин барсаңыз болду. Атаңа көрүп калсаңчы. Эмне кылабыз? Атам күндүз жумушта болот да. Кап, сениби? Жарайт, балам. Бир айласын таба, макулбу? Азыр баарын жыйнап кой да, барып эс алалы. Уктай, Жарайт. Диас, балам, мени жакшылап ук. Айланаңды карап алаксыба. Бирөөнүн келе жатканын байкасаң, дароо жашын. Макулдаштыкпы? Жарайт, керектүү нерселеринди алам да ушул жерге келем. 12, 13, 14, 15. Спорттук бут кийимиңди кире бериштен таппай калсаң эмне кыласың?
Тек Jenny için карайм. Жакшы, анан? Уктоочу бөлмөгө кирем. Ал жактагы четки тартмалардын ичинен туулгандыгым тууралуу күбөлүгүмдү жана сиздин нике күбөлүгүңүздү алам. Аружанын күбөлүгүн да унутпа. Ооба. Этият бол, макулбу? Жарайт. Анда тездет. Бара кой. Диас, Ата, сен бул жерде эмне кылып жүрөсүң? менби жөн эле. Жалгыз жүрөсүңбү? Апаң кайда? Албы. Ал бир нерсе сураган эле. Эмне сурады эле? А? Бул кече келген жерибиз эмес беле? Же жаңылып атамбы? Ооба, бул жерде менин туруктуу кардарларым жашайт. Ошондо күндө пицца жей беришеби? Алар пиццасыз жашай алышпайт. Азыр келем, күтүп тур. Сен мен барсам болобу? Жок, болбойт. Унаада отур, тез эле келем. Эңлик, Салам. ой. Саламатсызбы, кандайсыз? Жакшы. Сен акыркы убакта көрүнбөй калдың. Кайда жүрөсүң? Мен айылга барып бабамдыкында болуп келдим. Төшөнөктү. Мен сени баса кайда жүрөт деп ойлоп койгом. Бүгүн Багланды көрдүңүзбү? Жок, көргөн жокмун. Ал жумушта да. Ооба, жумушта. Жөн эле түшкү тамакка келеби дегеним да. Анысын билбедим. Мен дүкөнгө кетип бара жаткан элем. Жакшы? Аман бол. Жакшы, саламаттуу болуң. Жакшы. Токто! Токто дейм мен сага!
Матиас, сен бұл жерде эмне кылып отурасың? Апа, кечириңизчи. Эмнеге антип айтасың? Ач эшикти! Эшикти ач! Кайда барайын деп аттың эле? Кое бер бизди! Сен менен сүйлөшмөйүнчө эч жакка жибербейм. Сен менен сүйлөшкүм келбейт. А менин сүйлөшкүм келет. Мына кара. Сен менен сүйлөшкөнүңдүн кесепети. Ага өзүң түрткү болдуң. Кийинкиде эмне кыласың? Мени өлтүрөсүңбү? Эй, мени желме кыз кылып көрсөтпөчү. Мени желме кыз кылып көрсөтпө. Буга өзүң күнөөлүүсүң. Кое бер десек. Терезеде секирип кетем. Мен сага качан жамандык кааладым эле, а? Мындай нерсе башыңдан эле өтүп атат дейсиңби? Мен эл менен ишим жок. Мага баары бир. Апа, секирмеңизчи, апа. Жок балам. Мен секирбейм. Коркпо. Ата, апама тийишпеңизчи. Жарайт балам. Жарайт. Буюңдардын баарын жыйнадыңбы? Жыйнадыңбы? Ооба. Азыр сумкамды алып келейин. Өзүм алып келем. Jackson! Ceplerim! Eşikte aç! Jackson! Ceplerim! Кап, дагы эле качып кетти. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сиз бул жерде кайдан жүрөсүз? Курьерди ээрчип келдиңизби? Кандай курьер? Мен атам менен жүрөм. Атаңыз кайда? Чыгып кеткен. Терезе сынып калыптыр. Жаңысын алган кетти. Түшүнүктүү. Атаңыздын аты ким? Баглан. Сиздер кимсиздер? Биз бул жерде иштейбиз. Атам азыр келип калышы керек. Кааласаңыздар күтүп туруңуздар. Жок, кереги жок. Биз бул жердеги дагы бир карап чыгышыбыз керек. Анан терезеңерди жаап отурганыңыздар жакшы. Бул жер абдан кооптуу. Ошондойбу? Жакшы, жаап коем. Ким? Менмин да эңгилек. Туз сурап келгем. Туз дейсизби? Ооба, дүкөнгө барсам туз калбай калыптыр. Сенден алып турайын деп. Сизге сүйүнүп беле бермекмин. Бирок эшигим кулпуланып калып, сыртка чыга албай атам. Ой, анан кайтып чыгасың?
Ошону өзүм да билбейм. Баламды мектептен алып кете турган убак болуп калды. Сен азыр турак чай кооперативине чал. Үйүңө эшикти ачып бере турган уста жиберишсин. Туй, ошону баягыдан бери эмнеге ойлогон жокмун. Рахмат. Эй, тийишпе. Аралаштырып жибересиң. Бар, китептериңди барып оку. Бара кой, балам, бара кой. Демек, анын ажырашайын деген ою бар де. Эмнеге созосуң? Ажырашып кет. Той апа. Айттым го ажырашкым келбейт. Акмак. Ошол жек сурга ишенүүгө болбой турган башынан эле сезгем мен. Апа, ортобузда балдар бар. Кайдагы ажырашуу? Апалап бүтпөй койдуң го. Ал мунун баарын жөн жерден баштады дейсиңби? А? Айтмакчы. Батыр кимдин атында? Менин? Эмнеге сурадыңыз? Эмнеге сураганымды? Эртең көчөдө каңгырап жүргөндө, үйсүз, жайсыз калганда түшүнөсүң. Эңиликтин оюна андай нерсе эч келбейт. Сиз да болбогонду айтып эле. Ой, ишенчүү адамыңды тапкан экенсиң. Бир аз чыдап тур, аны да баштайт. Эртең акыл айткан адамдар табылып калат. Ажырашкандан кийин кайда жашайсыңар деп чыгышат. Ошондо анын башына сенден үйдү кантип тартып алсам деген ой келет. Мен кандай болсо дагы балдардага бербейм. Ай, сенден бирөө сурайт бекен ошону? Биздин мыйзам боюнча балдар апасында калат. Апа, анын жумушу да жок, акчасы да жок. Туура айтасың. Эгерде батир башка бирөөнүн атында болсо, анда сот балдарды сага калтырат. Уктуңбу ай? А? Ошондо эмне кылышым керек? Тезирээк үйдү менин атыма өткөр. Ошондо гана алар сага эч нерсе кыла алышпайт. Диас үчүн гана алимент төлөйсүң. Ал эми улуу кызың бой жетип калды го. Эңиликтин макулдугусуз сиздин атыңызга кантип өткөрөбүз үйдү? Ойлон. Ушу сен качан өз алдыңча бир нерсе кыласың, а? Өзүңдүн аялың го. Саламатсызбы? Кутмангүн, мен лейтенант Сапарбаевмин. Мага үйдүн документтерин көрсөтөсүзбү? Анын эмне кереги бар? Бул биздин ишибиз. Жөн эле эшигим кулпуланып калды да. Бул батирдин ээси сиз экениңизге текшеришибиз керек. Кайда качып кеттиң? Туура ушул суроону өзүңө бергим келип атат. Сенчи? Кардалар менен түшүнбөстүк болуп кетти. А, Бир аз кармалаганга туура келди. түшүнбөстүк дейсиңби? Анан кубалап жетиштиби? Эми кандай айтсам экен? Калп айтып кыйналбай эле кой. Мен баарын көрдүм. Мага мындан ары байланышпай эле кой. Эй, Мен азыр кайда кеттиңиз? Бул киши ушул жерде жашачу эле? Апа, сиз бул жерде эмне кылып жүрөсүз? Кызым, азыр баарын түшүндүргөнгө убакыт жок. Баглан Диасты алып кетти. Алар эртеби кеч үйгө келишет. Баары басылгандан кийин ыңгайын таап,
Диасты жадыран үйүнө алып кел. Ошондо эмне басылышы керек? Аружан, айтканымды кылсаң болду. Макулдаштык го. Жарайт, макулдаштык. Мен кеттим. Чалганда телефонуңду ал. Укпай калыпмын.